Salam dostlar, sizler menen Şamirov tılı. Bugünkü bizim video çubak ağacının ikinci ayal alğanı jönünde bolmoqçu. Üylendüm. Kantip oyloysuzlar? Eki ayal alğan tuura bize joktu. Sendey batırgan. Ek ayal köptük kılmak bile. Kim eki ayal alğandı tuura dep bilse, klasты basınız. Kim karşı bolsa kommentariga sebebini yazıp kaltırınız. Я жду, достum. Негизи bizim el murtatan musulman dininde kelet. Musulmançılıkta 4 ayal alğınga ruhsat var. Eğer şartı jetse, bирок bizim demokratiялык hukuklar ağa tek karşı çıgat. Oşol sebepten elde jaşırın jaşap жүргөндөрдүн sаны күндөн күнгө aşuуда. Balkim çubak ağacı oşol jaşınуудан bizde kaytarıp жаткан болсочу. А что, так можно было, что ли? Çubak ağacıга каршы чыккан депутаттардын жана журналисттердин айткан сөзүнө кошулса болобу. Многоженство – это крест на гарантированное Конституцией гендерное равноправие и обесценивает определение Кыргызской республики как светского государства. Çubak ağacı mыйзам астында жооп берүүсү керекпи? Жана 2 жылда эркинен ажырагандай кылмыш ишин жасадыбы? Вы что, с ума сошли, что ли? Видеону которгонго шашылбаңыздар. Азыр биз баарын талкуулап, баарын ордуна коюуга аракет кылабыз. Çubak ağacının çındıkты көтөрүп чыккан сөзүнөн кийин 60% кыргыз калкы каршы чыгып жатат. Вот это поворот! Эмнеге мындай болуп жатат? Же каршы чыккан адамдар Кудайдан да коркпой калгандарбы? Да я ж пошутил. Бул суроонун жообу жөнөкөй эле. Каршы чыккан адамдар чубак ağacı айткан сөздүн маанисине да жеткен жок. Ошону колунан келген эркектерге үйлөнсүн деп айтам. Бирок бул бардык эркектерге милдеттүү эмес. Мен сөзүнүн маанисине жеттим, бирок эки аял алгандарга каршымын дегендер да бар. Пайгамбарыбыз айтканда, калыс боло алсаңар алгыла депчи. Пайгамбарыбыз өзү пайгамбар болуп өзү корккон, мен ошо аялдарымды калыс карай алдымбы деп. Аял кишилердин каршы болгондугу түшүнүктүү эле болуп келген. Албетте күйөөсүнүн башка бирөө менен болушуну каалабайт. Бирок күйөөсү сойкуларга жана ошондой жаман иштерге акчасыны коротконун сезбейт эле болуш керек. Эркек кишилер каршы болбосо керек деп ойлоп келген. Бирок тилекке каршы эркек кишилердин арасында да каршы болгондор бар экен. Эркектерибиз бая эркектер. Жаш, мисалы менин эле тең кыздардын баарын алып алсам, мага келин чыкпай калбайбы деген коркунуч бар да мендечи. Да ты поторопись! Чубак ağacının айткан сөзү жесир, жашоодон кыйналган аялдарга гана үйлөнгүлө деген. Күйөөсү жок, эркелейин десе же нан алып келип бере турганы жок. Караңгыда көчөгө чыгайын десе коркот, үйүндө коргоп бере турганы жок, балдары жок, балалуу болоюн десе ага ата болчу ата жок. Каршы чыккандардын ар кимисинин ою ар кандай. Бирок алардын акыркы ою чубак ağacынын мыйзам алдында жоопко тартылуусун каалайт. Мен укук коргоочу катары, коомдук активист катары, эне, кайнене, чоң эне, тай эне катары мен бул көңүлүмдүн сыртынан кетиргим келген жок. Ошондуктан мамлекеттик органдардын көңүлүн буруш керек деп чечтим. Бул Азиза эжебиз чубак ağacынын сөзүнүн маанисине жеткен жок. Маанисине жетсе да түшүнүүнү каалабайт. Же болбосо түшүнсө да сиңиргиси келбей жатса керек. Минут 10-15, минут 5-10, 4-5. Өзүңөр байкап тургандай, Кыргызстанда 90%дан ашуун жаран мусулман болгонуна карабай, ислам динине караганда мыйзам күчтүү экен. Да ладно, да ладно, да ладно! Чубак ağacынын милиция кызматкерлери кармап 6 саат ичи суракка салган. Жана 2 жылга камалып кетиши да мүмкүн болуп турат. Но это не точно. Достор, биздин айтайын деген сөзүбүз чубак ağacы мыйзам алдында жооп бере тургандай кылмыш ишин жасаган жок. Я надеюсь. Мунун баарын түшүнүп тургандар жана чубак ağacыны колдоп жаткандар бар. Ошол адамдарга рахмат айткыбыз келет. Себеби чындык кайсыл тарапта экенин көрүп турат. Жана жөн эле карап турбастан колунан келген жардамын көргөзүп жатышат. Логично. Не правда ли? Видео жаккан болсо бул видеого класс басып каналга катталыңыз. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.